ошо атырдын орунбасары болгон замдиректор. Ошо Алтыр айтты эле өзүнүн иштеричи калтыр бүгүн ушул кетип калган калды. Ошого ошо. Сен оштон болосуң? Оштон болобуз. Мен төөнүн үстүнө чейин деп келдим эле болбоду. Жакпады. Кайра ишип кеттим. Ишип кетип алам, уколдорду алып туктурдум. Буттарыма шипа салып эме болуп кетти. Мына эмелерим батпай. Белдеримден бери ишип кетти. Кайра кол алып дарылар, өзүмдүн дарыларым, ошол туктурдум дарыларды ичип кайра жакшы болду. Ичимде шипа да бар дагы. Өткөндө эле больницага жатып чыктым эле. Азыр операция кылыш керек экен, эмне кылыш? Меникини билбейм. Кыскасы, мына документтерим бар да ушу. Ушул боюнча меники деле кыйла катуу оорууда бар. Биринчи группа. Биринчи группа. Былтыртан бери катуу оорудум. Былтыртан. Бир жыл болуп калды. 2 жолу кан кустум. Мына ушул документтерим бар. Акылларды коюп коюң. Ana bilmem. Geçen iki. Ayakta grup anemeleri var. Aha. Azır mınday video açıp tapşırırsa biz negizdençe açıp tapşırırsa. Video tartası var. Şu video tartıp azır özünüz oruğunuz kantip başlagan, kaçan başlagan oşunu aytasiz. Anан ошондой Ne aytayım? Men 2005-yıldan beri şu eme boyunca, boğurt boyunca. Javarga жүрөмдө. Анан акыркы күндөрү кийин 4-5 жыл шарт жок, дарылар албай калдым. Анан көрүп кетти вирус. Азыр эми сироз болуп калыптыр. Ушу 1 жыл болду. Катуу ооруганым. Şu pastelli rejimde. Жүрөмдө дагы ушу. Pastelli rejim. Кандай чараларды көрдүңүз дарыларын ишке? Şu больницаларга жаттым, бээнин сүтүн ичтим. Анан мына жерге төөнүн сүтүн ичип жакшы боламы деп келдим эле, бул жерге дагы болбоду төөнүн сүтү. Анан мына жерде бир эме бар экен. Дары боюнча бир медицина илимдеринин кандидаты. Шайлыбек Күнчиев таанисыңар, тааныбайсыңар? Ошол дарылар жазып берди эле, анысын ичсем деле болбоду го. Ошо ичим чоңоюп, дары ичпей койсом, уже кыскасы 1 жылдан бери тынмай дары ичем да. Анан дарыңызга 1 айда канча кетет? Дарыма көп кетет. Кеми bir 30 000 кетет да. 1 ayda. 1 ayda. Ал питаниядан тышкары анализдер тапшырам. Каным аз, азыр эми питания неме кылганда жакшы дарыланып эме кылганга дагы шартым жок, өзүм иштейин десем мындай акыбалга келип калды. Ишке жарабайды. Биринчи группадагы инвалид. Ошентип 1 жылдан бери аябай кыйналдым. Мен мына жерге бул жээнимдин үйлө булар эле өздөрү менен өздөрү. Негизи кайсы жерде турасыз? Негизи мен Ошто турам. Ошто мен аялым бар элем burada. Бурушка кетти. Ооруп калгандан кийин ошол үй аялымдын үйү эле. Кайненем эмек койду. Кезден квартирам койду. Ошондой акыбалга келип алып квартирада жашап жүрдүм. Биз да ушул жакшылыкка бир кадам коомдук кайрымдуулук фонду менен ошентип жаштардан түзүлүп ушундай фонд ачканбыз. Жалаң жаштардан баары эл үчүн кызмат кылам деген, эл үчүн күйгөн балдар, кыздар, волонтерлор. Алар ошо эл үчүн иштешет. Бизде 6 ай болуп калды азыр ачылганыбызга. Ошо 6 айдан бери көптөгөн адамдарга жардам бердик. Дагы деле жардам берип жатабыз. Ошо буюрса ошо максатыбыз эч ким оорубаса, ошо ооруган адамдарга жардам берүү. Кыргыз элине, ошо Кыргызстандагыларга. Анан азыр Алтыр өзү жумуштары болуп кел албай калды эле, директорубуз. Ошо анан элден топтолгон аманат бар эле, аманат акча. Ошону сизге тапшырып койсом. Sizlerge Allah razı olsun. Жардам бергениңерге силерге Алла разы болсун.
Sizler şunday daima ilgecerden berip onlardan gelişince Aha. Allah yolunda görürgülü. Aha. Amin. Бул жерде ошо жыйналган 5540 сом каражат бар экен. Abot. Ошону тапшырдык анан. Men virüsün darilerini içişim gerek. Buna tönüstü de bol oldu. Virüsün darileri de kımbat eken ayvayım. Onu oşku var onun. Şöyle şimdi. Oşku masa. Aha. Эми буюрса муну менен эле чектелип калбайбыз. Буюрса Ben bunu aldım. Ben gel var iken baylaşıp duram bu. байланыш турсаңыз Kuda ошо kalasın. анын дагы Bu yerde balam badele oşu gelip ondağı yaş gözüzde yaş kötü. Balam yine birge espi kaldı. Şunun için ondağı siler yokmuş. Şu namaz okuyan da var. Ben onu bağıp görürsem dağı şu Müslüman sakta yürüyen bu yürüyendiği için siler yokmuş. Yemek kılıp da. Bana atar diye yemek kılıp sen beni bakkan yoksan ben de demek. Kuşalap gelip dönün üstünün içinde yemek kıldı alıp oldu. Hazır şöyle bak. Hem çay pay hemen Çok. yok